Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 19 январда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Чолпон Султанбекова Баткендин айрым аймагында санариптештирүү жетерликтигин айтты. Быйыл шайлоонун үгүт иштери жүргүзүп жүргөн учурда көп айылдарды кыдырдык. Кээ бир айылдарда интернет эмес санарип дагы бар элек. Алар кыргыз тилиндеги берүүлөрдү көрө алышпайт. Өзбек, тажик тилиндеги берүүлөрдү көрүшөт. Жаш балдардан президент ким деп сурасаң, Өзбекстандын президентинин атын аташат. Ушундай чоң көйгөй бар. Кадамжай районундагы Кан айылында кыргыз кыштак айыл өкмөтүндө интернет жок. Ушул маселелерди карап көрүңүз. Мындан тышкары айылдарда компьютерди билген адамдар жок келсе, бул маселени кантип чечесиз, деп суроо берди Имановго. Ал эми санарипти өнүктүрүү министри кызматына талапкер Талантбек Иманов аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн министрликтин атайын программасы бар. Ал донорлор менен бирге айылдарды жергиликтүү кадрларды окуудан өткөрүү деп жооп берди.